Саламатсыңар балдар. Кутмандуу күнүңөр менен бүгүнкү математика сабагынан текшерүү иши алынат. Бүгүнкү сабакта мисал маселелерди иштөө менен алган билимиңерди текшересиңер. Ой жүгүртүүңөр өсөт. Өз алдынча иштөөгө көнүгөсүңөр. Жана да таза жазып, таза иштөө менен тазалыкка тарбияланасыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын алтын эрежеси таза, сулуу жазгыла балдар. Туура так эсептешибиз керек. Маанайыбыз дайым ачык болсун. Дептерибизди ручка, карандаш, сызгыч бардыгын даярдап алып, дептерди ачып, числону жазып, биринчи тапшырманы аткарабыз. Муундары 3 см, 4 см, 5 см болгон сынык сызык чийип, анын узундугун тап. Ошонун эле астына муундары 3 см, 4 см жана 5 см болгон туюк сынык сызык чийип, анын узундугун табабыз. Азаматсыңар балдар. Кийинки тапшырманы аткаруу үчүн санга 0ду жана 1ди кошуунун эрежелерин эсибизге түшүрөбүз балдар. Каалаган санга 0ду кошсок, кошкон сан өзү келип чыгат. Ал эми каалаган санга 1ди кошсок, өзүнөн кийинки сан келип чыгат. Берилген туйунтмаларды 3 мамчага бөлүп жазабыз балдар. Ортосунан 4 дөңкөлөткө калтырууну унутпагыла. Туура эсептеп, таза жазгыла. Бул тапшырмада барабардык жана барабарсыздык түзөбүз. Бул жерде берилген 3 жана 4 сандары салыштырылыптыр. 3 кичине 4төн. Силер 2, 5, 9, 8 жана 6 сандарынын жардамы менен барабардык жана барабарсыздык түзүп көргүлө. Эми кийинки тапшырмага өтөлү балдар. Суроо белгиси турган жерге кошуу, кемитүү белгилерин коюп туйунтма түзүп, айырма сумманы эсептесеңер болот. Кааласаңар, чоң, кичине же барабар белгилерин коюп, барабардык жана барабарсыздык түзгүлө. Сүрөт боюнча туйунтма түзүп, эсептейбиз. Сүрөттөрдүн жардамы менен туйунтма түзүп, сумманы эсептеп чыгабыз. Бул жерде берилген жер жемиштерди клеткалардын жардамы менен тартканга аракет кылгыла. Бирден сап тартабыз, тартып бүткөндөн кийин боёйбуз. Калып калган сандарды таап, ирети менен толуктап жазып чыккыла. Кийинки тапшырмага өтсөк балдар. 5 менен 4-түн суммасы 9га барабар. А 5 менен 4-түн айырмасы эмнеге барабар? Бул жерде кирпи ташып бара жаткан жер жемиштерди канча топко бөлсө болот балдар? Жемиштерди топторго бөлүп тартып көргүлө. Эми сүрөт боюнча ооз-эки маселе түзүп чыгарабыз. Бүгүнкү тапшырмалар өтө деле оор болгон жок. Ошондуктан бардыгыңар толук аткардыңар деп ишенем балдар. Үйгө тапшырма. 2ден 9га чейин кошуунун жадвалын толук жаттайбыз. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Көрүшкөнчө саламатта болгула.